Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар, Facebook колдонуучулар. Саламатсыздарбы. Бүгүн 13 ноябрь күнгө жума. Биз бүгүн ушул Чүй областынын Чүй районунун Алчалуу деген айылында турабыз. Алчалуу деген айыл экен. Мындай мектептин отканасында турабыз азыр. Мектеп өзү 4000 квадрат метр экен чоңдугу. Ошол мектепке бүгүн неме койдук, отказан орноттук. Отказан орнотуп бүгүн пайдаланууга бердик. Мектептин объему чоң болгондуктан мондай 500 киловаттык отказан. Отказан. Насос иштетип кое беребиз. Мурун ретинде эски печкалар турчу. Универсал 6 деген печкалар, ошо Союз убагында чыккан печкалар 30 жыл кызмат кылышыптыр. Булар деле жакшы иштеп бериптир. Анан бияка эки насос, бул циркуляционный насостор. Бирөө запаста, бирөө постоянно иштейт. Кудай буйруса мына азыр 1,5 саат, 2 сааттын жүзү болду от жакканыбызга. Азыр подача көрүнөр экен. Подача где-то 80 градуста турат. Обратка 60 градуста ызып атат. Бул дуйкасы. Оттун күйүшүн көрөлү азыр. От мындай күйүп атат. Бул жерде от жаккан операторлор турат. Мурун мындай ызычу эмес экен, мындай түтөчү экен, аябай түтөп эшикке качып чыгып иштейт. Азыр булардан дагы өздөрүнүн мнениясын сурап көрөлү. Кимдер, ким көп от жаккан? Стажы ким? Кандай экен бул качан менен тиги былтыркынын салыштырмалуу бир эмес айырмасы бар экен? Айырмасы бар, эми күнгөлү жакшы түтөбөйт экен. Ызыган деле тезирээк ызыды го тиги караганда. Тиги канча саатта ышылчу эле? Ал 2 саат. 2,5 саат. Бул где-то 1 саат, 1,5 саатта айланып келди. Айланып ысып келди. Siz sapkol seyirken aylangancha bir sutka kütüp kalçıkta baka mektepte bolup aylanıp çıkıgancha murundu peçka menen azыр бул жакшыла 1 сааттын ичинде уже паройлордо кетип атат. Жакшы, аябай жакшы. Кудай буйруса мына биздин ишканадагы ошол келечек муундарга жакшы шарт түзүп берели деп ушул айыл өкмөт тарабынан Чүйский фонд развитиядан бөлүнгөн экен акча. Ошолор тарабынан ушундай кылып иштер жүрүп атат. Кудай буйруса жакшы. Мына бул 500 киловаттык, дагы бир жолу кайталап коеюн, 500 киловаттык отказан. Мына бүгүн биякты Кудай буйруса пайдаланууга берип, отун жагып өткөрүп бердик. Кудай буйруса азыр мен ичине да кирип чыктым. Ичиндеги класстар аябай жылуу, паройлор аябай ызып атыптыр. Бурун мындай ызычу эмес экен. Карагайлар, рассыңарбы? Биздин ишкананын немелерине рассыздар, мына. Ишканабыздар аябай жакшы экен, эми жакшылап өркүндөп өсө бериңиздер, ушундай мектептерге реклама кылабыз, эми аябай алмаштырсын баары. Мына былтыр ушул күнү 12 ноябрда Кызыл Аскер деген айыл бар турбайбы? Ошол жака от жакканбыз да. Былтыр точно 1 жыл мурун. Анткени жана Facebook'tan чыгып калды год назад деп ошону дагы интернетке жүктөдүм элем, ошол да чыгып. Мына. Дагы бир жолу көрүп койгон оттун күйүшүн. Көмүрдү колдон келишинче жакшы көмүр алгыла, негизи көмүр майдалар деле күйө берет да.
Bak kesek. Tağı yok da gel gömülür. Gülgönmen tağı çok bolot eкен. Ошон үчүн жылайбына жакшы. Азыркы мына бу азыр жагып аткан көмүрү бар, аябай сонун көмүр экен да. Жакшы экен да, 5 сарыныкы. Аябай жакшы экен көмүрлөрүчү. Табы да жакшы экен, мына бат эле көтөрүп. Мына тиги 80де турат. Суунун басымы болсо 3кө чыга элек, где-то 2.8, 2.5да турат да суунун басымы. Мына Кудай буйрса, ушундай иштерди кылып атабыз. Кыргызча ошол достор, ким кышында үшүп аткан болсо бизге кайрылгыла. Биз любой жерде жылытабыз.